Бөйрөгү начар иштеген бейтаптар белокду аз колдонуш керектиги эч кимге деле сыр эмес. Эми канчалык деңгээлде аз колдонуш керек ошону айтып өтөйүн. 1 килограмм салмагыңызга 0,6 грамм гана белок жей аласыз суткасына. Бул орточо 50 граммды түзөт жана ошол белок өсүмдүктүн белогу болгону жакшыраак. Демек, сиз таптакыр эт жебей эле коесуз. Ошо катары балык дагы жана ошондой эле тооктун эти дагы. Анткени эт азыктарында фосфор көп өлчөмдө болот жана ошондой эле башка дагы бөйрөккө зыян алып келиши мүмкүн болгон улуу заттар көп болгондугуна байланыштуу этти таптакыр токтотушка туура келет. Ал эми өсүмдүктүн белогу болсо бөйрөккө анчалык күчтүү зыян алып келбегендиктен ошолорго басым жасайсыздар. Аларды дагы өтө көп колдонгонго болбойт. Аны дагы унутпаңыздар. Күнүмдүк норма 1 килограммга 0,6 грамм. Ошондо өзүңүздүн салмагыңызды эсептеп туруп, орточо чыккан жыйынтыкка жакын өсүмдүктүн белогун жеп турасыздар. Бул албетте бардык бейтаптарга бирдей туура келет деп айтпайм. Мисалы, жашы өтүп калган дегенде биз 65-70 жаштан өтө бейтаптарды түшүнөбүз. Аларга бул диета сунушталбайт. Андан төмөндүккөлөргө ушул диета сунушталат. Эгерде сизде дагы ушул маселе болуп, кантип бул оору менен күрөшүш керектигин билбей жаткан болсоңуз, 0504 44 55 28 номерине WhatsApp аркылуу кайрылып кеңеш алсаңыздар болот.